Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Ош Бишкек жолунун боюнда Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Төрткөл айыл аймагына келдик. Албетте, өзгөчө тарыхый айыл деп айтып атат. Ушул айыл менен мен силерге бүгүн кененирээк тааныштырып бергенге аракет кылам. Сиздер менен мен Казыбек Мамасабыков, менин айылым көрсөттү. Кызыктын баары алда, бизден алыстамай жок. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Төрткөл айыл аймагы облус борборунан 80, райондон 13 чакырым алыстыкта жайгашкан. 2800 кожолук, 14 миңден тегерегинде калк бар. 5 айылдан туруп Ага, Шоробашат, Макаренко, Анагызыл, Акжол, Бостон айылдары кирет. Элеттиктер негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет. Быйылкы жылы атап айтсам, жыл башында эле бир клуб ачылды. 200 орунду клуб элге пайдаланууга берип ачылды. Андан сырткары жакында 2 спорт зал, бири барсой зал, бири жаштар ойной турган спорт зал ачылды. Бири 3 миллион, бири 4 миллионго. Азыркы күндө 3 мектептин курулушу жүрүп атат. Капиталдык салымдар статьясынан. Андан сырткары бүт айылдарга таза суу боюнча иштер жүрүп атат. Анагызылда таза суу программасы боюнча уже таза суу бериш башталды. 8 миллион 200 миңге утуп алып, подрядчиктер келип ишти баштады. Көйгөйлүү 2 маселебиз бар ушул. Мамажан орто мектеби 2015-жылы башталган. Бүтпөй турат. Мамлекет тарабынан бөлүнгөн каржылар жетиштигинен ошондой эле Жүсүпбек орто мектеби Бостон айылында 2015-жылы башталган. Ошол дагы көп көйгөй жаратты. Себеби окуучуларыбыз эски мектепте аварийный мектепте окуп атышат. Ал эми Мамажан мектеби аварийный мектепте окуп атышат. И окуганга класстар жетишпей, өткөндө клубду сурап келишти. Ар жайларды издеп, эми биз бир эле нерсе калды, ушу чатыр алып берип туруп, окуучуларды окутушубуз керек. Ушу 2 проблемабыз бар. Калган проблемалар жылдан жылга мамлекетибизге, элибизге рахмат, жылдан жылга өзүбүз чечип, осы мамлекет чечип атат. Ушу 2 мектеп чечилсе, Кудай кааласа Төрткөл айыл өкмөтүндө негизги проблема чечилет. Ошо дөңгө чыгып алышабы? Ооба, айына бир жолу биздин ошо айыл өкмөтүбүздүн аксакалдары ошол дөңгө чыгышып, ошо айылдагы көйгөйлүү маселелер боюнча чогулуп бир жыйын талкуу өткөрүп турушат экен да. Ал жака кантип чыгышат? Аябай алыс го. Ал жака өздөрүнүн машиналары бар, машинасы менен чыгып алышып, отуруп сүйлөшүп кетишет айына бир жолу. Сен машинаң ал жака чыга албайбы? Жок, менин машинам ал жака чыга албайт. Көрөлчү? Жүр, чыксак болот да эми, Чыгып барып Амин. Абалар бул айылдын жашынакай көрүнүшүндө чогулуп олтуруп калыптар го. Аябай жашынак болуп. Эмне максатта бул эми? Бизде негизге чогулган аксакалдарыбыздын негизги максаты Төрткөл айыл өкмөтүнүн аксакалдары бардыгы чогулуп, мына ушул айылдагы ашыкча үрп адат, чыр чатактарды мына жерде аксакалдар жалпыбыз талкуулап, көнбөгөндү көндүрүп үйлөрүнө чейин барабыз. Мына ушул негизге биздин максатыбыз ушул. Жаштарга үлгү болуубуз керек. Айылдагы чыр чатактарды биз гана чечишибиз керек, районго жеткизбей. Биздин максат ушул балар. Абдан жакшы абалар. Сонун максат коюпсуздар да алдыга. Айына бир жолу болсо, эми могул жигит ушу айыл аксакалдары чогулуп олтурат эле дегенден, ушу Төрткөлдүн эмне себептен Төрткөл болуп аталып калганын сурайын дедим эле. Кимиңиздер айтып бересиздер эми? Жакшы болот. Мен айтып берейин балам. Ар бир элдин тарыхы, ар бир жердин тарыхы коюлган ошол жерге үндөш келет. Ал эми алаканга салса көрүнүп турган мына ал биздин Төрткөл айыл өкмөтүнүн аймагы башы Сагынбай Орозбаков атабыз айткан манастын бир вариантына мындай деп айтылат балам. Төрткөлдүн төмөн жагында, Төрөм манастын тиккен багында, Акылман Бакай баш болуп, Алмамбет досу жанында, кындан suuruган кылычтай, кый-кыры ураган чакырып, кыр жигит бүгүн табында деп айтылат. Бийиктиктен алып караганда, бул биздин Төрткөл айыл өкмөтүнүн тарыхы 10-11 кылымдарда Карахандардын доорунда Төрткөл ошондо Төрткөл болуп гүлдөгөн, өнүп өскөн.
Анын мааниси мында турат. Карахандардын биринчи борбору мына Баласагын шаарында болгон Токмоктон бир аз жогоруракта. Экинчи борбору мына биздин Өзгөндө турган. Бул жерде Өзгөндө ошол хандын оң колу өкүлү башкарып турган. Ал эми ошол өкүлдүн хан ордосу, резиденциясы мына Төрткөлдө турган. Ушул Төрткөлдөн бардык мыйзамдар, буйруктар, чабармандар аркылуу мамлекеттин бардык бурчуна жетип турган. Ал эми хан ушул жерден отуруп башкарып турган. Демек, Төрткөл Байыртан Манас атабыздан баштап Төрткөл болуп калган. Эми аба айтсаңыздар, эми бул Төрткөл айылында бул кыргыздын кайсы урлары отурукташканда? Санжыраны алып келгенибизде Адигине атанын балдарынан тараган Карабагыш уругунун балдары ушул жерде жайгашкан. Ушул Соробашат айылында жашаган элдин 97-98% ошол Адигин атанын балдары жашайт бул жерде. Анан калган башка улуттун өкүлдөрүнүн дагы бул жерде бир туугандай, бир атанын балдарды ынтымакта, достукта чогуу жашап турабыз. Бардык маселелерди мына ушундай чогулуп, ушул жерде, ушул жыйында, элдик жыйында чечебиз. Жакшы. Сонун маалымат айттыңыз. Эми могул аксакалдардын арасынан бул жакта аксакал эң эле көп сыйлыктар бар экен. Аба өзүңүз жөнүндө айтып кетпейсизби? Бул сыйлыктарыңыз кантип алгансыз? Бул СССР убагында алган окшойсуз. Бул жерде Ленин ордени турат. Рахмат улум. Ona Төрткөл айыл өкмөтүнө келгениңерге чоң рахмат. Мына аксакалдар жыйынып отурган жерге келдиңер. Кандай билип келип калдыңар, мен өзүм да билбей калдым. Бу сыйлыктарды мен 16 жашымдан тракторга отурдум. 50 жыл отурдум. Эми муну кыскараак эле айтайын, мунун баарын айтып кыйын. Пактада иштедим. 61-жылы съездге катышып мактоо грамотасын алдым. Почетный грамота деген. Биринчи сыйлык 61-жылы. Онан кийин ушу эмгек кызыл туу ордени, ардак белгиси, Ленин ордендер, СССР депутат, 67-жылдан 91-жылга чейин депутат болуптум мен. Айылдык, райондук, областтык советтерге бардым. Ошо сыйлыктарды берген өкмөт мен партияга мен ыраазымын. Элибизде, журтубузда мына аксакалдар менен жаңы аксакалыбыз айткандай жыйынып, ар бир айда бир чогулуп, жаңы мелпираты өткөрүп, өзүбүзчө чогулуп, жакшылык жамандыктарды ортого коюп, маслихат кылып, ушул нерселерди чечип, азыр пенсияда адегер болуп жүрөбүз. Ооба, туура айтасыз. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, өзүңүздөр деле азыркы учурда көрүп атасыздар, мына өлүм житимдеги чыгымдар. Ошондой эле тойдогу чыгымдар аябай көп болуп кетип атат. Аксакал айткандай 400 миң, 500 миңге жакын кредит алып, карызга батып калган учурлар болуп атат. Бул маселени дагы чындыгында аксакалдар айтмакчы, ооздукташ керек экен. Абалар сиздерге чоң рахмат эми. Сиздер дагы бир талкууңуздарды улантат окшойсуздар менимче. Мен бир айыл менен таанышып чыгайын. Кандай дейсиздер? Мейлиңиздер, Сапарыңар менен ишиңе ийгилик, оомат берсин Алла. Амин. Төрткөл айылынын аталышына дал ушул жердеги Төрткөлдүн атына коюлган. Азыр бул жак аксакал айтып берсин. Аксакал, бул жерде суулар солуп калыптыр да. Убагында кандай көл болгон? Бул солуйт, күзгө малышында азайып калат. Жазда толуп калат булар. Кайра толуп калабы? Толуп калат суулар. Ошо өрдөк келип жерде балапандашат. Эми тарыхын айтып кетпесизби? Тарых кандай болгон? Тарыхы ушул 40-антке чейинки бул жерде ушу Ленинградда тарых музейинин архивинде бар экен. Ошондо Калмактын Югай деген хан турган экен. Калмактар бул жерде, Ооба. Анан ошо тегереги чеп болгон экен. Мындан тышкары дагы 2 чеп болгон биякта. Азыр чек ал берилип, эмнеден коргонгон чеп болгон да? душмандардан коргонгон чеп болгон менимче. Аябай бийик болгон, эмелер ат менен чыга албайсың. Тикке болгон өтө. Азыр уже барган сайын жапышташып кетти. Бул жер азыр мына мазарга айланып калыптыр да. Бул качан мазарга айланып калды? Бул где-то 60-жылдарда коюла баштаган бияка. Азыр ЮНЕСКОга киргизип
токтоттуруп койду, койдурбай койду. Эмне ЮНЕСКО кирди? Мына Төрткөл ЮНЕСКО Төрткөл кирди. Аксакал эми айтсаңыз, бүгүнкү күндө мынтип камыш басып, деги эле каралбай калыптыр да. Мына ЮНЕСКО кирди деп атасыз. Эми ЮНЕСКО киргенден кийин бул жердегилер кандай, буга бир адам атайын дайындалып каралабы эми бул көлдөр мындай тарыхый жер сакталып калганга кандай бир иштер болушу мүмкүн? Өкмөт өзү ушундай кылабыз деп атат эми. Карайбыз, ушак токсо турган болдук, анан жайды болсо жогору жактан берип атат. Бияка койдурбай коюшту эми. Каралса керек. Балким бул жерде кандайдыр бир изилдөө иштерин жүргүзсө дагы бир тарыхтын бир жаңы барактар ачылышы мүмкүнбү? Изилдөөнү жүргүзгөн ушун мына бул жерден жан башынан бир казып скопка эме алып изилдешкен. Үстүнөн чокусунан дагы казып ушу дөбөнү изилдешип кетишкен. Бул маалда рас эме Союз эле да. Ленинградка алып кетишет эле эмелеринчи. Ушакта бар экен эмелери. Эмне чыкканын билбейбиз ама. Казып алып кетишкен, Казып алып кетишкен. Бирок ичинен бир нерсе алышканбы же жөн эле топурагын алып кеткенби? Жок, алган. Ичиненби? Ооба. Ал бирок жашыруун алып калдыбы? Жашыруун, ону эмне алып кеткенин билбедик. Ушу жердеги адамдарга каздырып, ушу жеткен жерде токтоттуруп коюп, нарагын өздөрү казып алып кетишкен. Эмне алып кеткенин бизге белгисиз бойдон калган. Бул көлдөрдө азыр суу тартылып кетти. Жазда мынага чейин келет. Мына камыштар чыкканга чейин суу толот. Даракка чейин келет? Келет. Мына ушу көл. Бул жерде балык жашабайт. Баягы медицинада колдонгон сүлүктөр бар. Кашка сүлүктөр, ошолор болот. Бунда илгери Өзбекстандан келип алып кетип жүрүшчү эле ушу жерден. Медицина колдонгон. Ооба, медицина колдонгон эмелер. Бул көлдүн түбү кандай, мындай сормо эмеспи? Сормо. Сормобу? Ооба. Анда адам түшүп чөмүлгөнгө болбойт экен да, кирингенге. Болбойт. Болбойт экен да. Ушу көл ушундан чыккан, бул жерден топурак алып мынаны көтөрүш үчүн эме болгонбу эптеп. Мынау дөөлөр маяктын ролун аткарган да. Төрткөл аймагыбыздын мына башында бар бир дөбө ушундай. Ушундай чоң дөбө. Анан бул анабыздын ылдый жагында бар. 3 дөбө болгон, ушул маяктын ролун аткарса керек убактысында. Алыстан келген душмандарды кабарлап турган. 3 жерде болгон. Демек, кандайдыр бир улуу бир даражалуу хандын ордосу болгон десек деле болот экен да, Төрткөл айылында. Ошондой болгон экен да. Жакшы, Аксакал, мына өзүңүз жана дагы айтып калдык. Бул көлдөр ЮНЕСКОга кирип, Төрткөл изилденип калса, тарыхтын жаңы барактары ачылып, Төрткөл айылындагы бир тарыхый бир бай айылдардан болот деген ишеничтебиз. Рахмат ага. Рахмат. Түрүңөн чыга берели. Мына ошентип тарыхы терең бул айылдын дагы бир таң калтырчуудай музейи бар деп угуп, ошол тарапка баш бактым. Казыбек Кана, Өксөм бул деген биздин мектеп музейибиз. Ушул Тагайсыран атындагы орто мектебинде көп жылдар бою иштеген Амангелди Көчкөнбаев деген агайыбыздын демилгеси менен ушул мектеп музейи түптөлгөн. Качанчы жылы түптөлгөн? Алгач идея 1987 жылы атайын тарых кабинетинин уюштуруу менен барган сайын тарыхый экспонаттар көбөйүп, анан ушул идея пайда болгон экен. Мектеп администрациянын ошол мезгилдеги коллективдин жардамы менен колдоого ээ болуп, анан мектеп музей үчүн атайын имаратты курушкан экен. Ушул мектептин 2 бөлмөлүү имараты музейдин ошол мезгилде иштеген педагогикалык жамааттын жардамы менен ашар жолунда түптөлгөн. Ушунун өзү эле тарых десек болот. Өзүнчө бир мелек. Анан музейибиз 20 бөлүмдөн турат. 20 бөлүмдөн туруп 1200дөн ашык экспонаттар менен камтылган. Андан кийин дагы запастык бөлүгү 500-600 запастык бөлүгү сакталып турат. Бул жерде көңүлүң бура турган болсоң, бул жер таш эмгек куралдары деп аталат. Бул жерде археологиялык бөлүм биздин заманга чейинки 6-4 кылымдардан тартып колдонулуп келген байыркы буюндар
десек болот. Булар эми көбүнчө мазарлардан табылган, себеби адамдарда, байыркы адамдарда мындай түшүнүк болгон экен да, өлгөндөн кийин дагы жашоо уланат, ошон ар ким өзүнүн колдонгон буюмун аркы дүйнөдө колдонот деп кошо көмгөн экен. Анан ошол таш тумчук, атамкул көрүстөндөрүнөн табылган археологиялык буюмдар. Өзгөчө бир табылгалар бар экен да сиздерде, башка музейлерде кезикпеген, Археологиялык буюмдардын ичинен дагы борбордук музейлерде дагы чанда кездешүүчү экспонаттарыбыз бар. Бул 3 буттуу көзө деп аталат. Бул 3 буттуу көзөнү Юрий Владимирович Заднепровский өзүнүн баасын берип кеткен экен. Бул аябай уникалдуу борбордук музейлерде дагы чанда кезигүүчү буюм катары. Бул жерде тешикчелер бар да. Тешикчелери бар, алдына бут койгондугуна байланыштуу бул жерге өтө азиз, назик буюм сакталган. Биз ойлойбуз аябай кымбат өсүмдүктүн уругу сакталышы деле мүмкүн деп ойлоп атабыз. Ого, бул жакта окуучулар жүрөт го, Биздин коңшу мектептерибиз Жээнбек Маматжанов орто мектебинен атайын 9-класстын окуучулары музей менен таанышканы келген экен. Анда музейдин саламатсыңар балдар. Анда музейдин жетекчиси Сайрагүл Амангелдиевнадан суранайлы, ушул нумизматика боюнча жалпы маалымат алайлы, балдар. Эжеке, бул азыркы мына окуучуларга түшүндүрүп атат экенсиз да, мына нумизматика боюнчачы. Бүгүнкү күндө мына жаштардын тарыхка болгон кызыгуусу кандай болуп атат? Тарыхка болгон кызыгуусу аябай эле жакшы. Булар элдин, жердин тарыхтарын билгенге аябай эле кызыктар. Жээнбек Маматжанов атындагы орто мектептин окуучулары тарых боюнча биздин аймактагы тарыхтарды таанышуу үчүн биздин музейге келишкен. Келип турушат да? Дайым келип турушат. Окуучулар, жакшы. Сиз анда сабагыңызды уланта бериңиз. Биз эжеке менен бир аз ушул бөлүмдө таанышып чыгайлы анда. Окуучуларга ийгилик кылайлы. Жакшы окугула. Бул менимче музейди негизеген киши окшойт, Ооба, ушул музейдин негизги автору, түзүүчүсү Амангелди Көчкөнбаев агай. Бул жерде сиздер көрүп турасыздар, агайдын алгачкы искорлар тобу менен иштеп аткандагы сүрөттөрү, ошол эле тарых мугалими Дүйшө агай менен кайсы бир экспонаттын тарыхын изилдеп аткандагысы. Албетте, Амангелди Көчкөнбаев агайдын ысымына коюлуп, иштеп келе жаткан бул музей көптөгөн сынактарга катышып, алдыңкы орундарды багындырыптыр. Оба, ар бир айылдын тарыхы ушундай айылдык музейлерде сакталып турса, келечек муундары үчүн таасын тарых болуп калат эмеспи? Бул айылда жүрүп, өзгөчө биогаз деп кыктан газ өндүрүп алат экен. Могул жерде өзгөчө бир аппарат бар экен. Бул жака кадимки деле малдын, койдун кыгын салып, 80% суу аралаштырып, ушул жерден кандайдыр бир абанын басым менен бул жака сордурулат экен, Ушундай болобу? Ошондой. Эми вакуумный насос менен сордурабыз. Кийин мындан эме менен абанын басымы менен сордурабыз бул жака. Абанын басымы менен бул жака, Бул жака соргондо бул жактан мына вакуумный насос турат, ошол аркылуу мына бункер загрузкага сордуруп алабыз да. Бул постоянно кызмат кылат, бул жүктөгөнгө гана, жүктөөчү. Эме. Анан бункер деп коет. Анан бул жака аба менен сордуруп алып, мунун газдын басымы менен бул жака мында мына бункер загрузкада мына реакторго жүктөп алабыз да. Анан бул жерден бөлүнүп чыгат, же кандай болот? Бул жерден температура берилет. Мына жанагы мына өзүнүн газ чыккыча тиги эме менен иштейт. Мына электричество, жылуу система менен иштейт да. Газ чыгып болгондон кийин, бул газ чыгып алгандан кийин анан жанагы өзүнүн газы менен жылытат. Мунун ичинде паровой отоплениялар коюлган, ичинде бар да турбадан. Анан бул жерден 30, мына биздики 36 болуп турат, азыр 36га жакындап турат. 37-40 градуска чейин болгондо 35тен уже газ чыга баштайт да, газ. Анан газ чыккандан кийин тиги мына көрдүңөрбү, 0,2 атмосферага көтөрүлгөндө бул өзү мына компрессор аркылуу бул газды бул жака өзү сордуруп алат. Мунун ичиндеги газ сордурат да, мына булга анан газ голдер деп коет, газ топтоочу. Ошого газ топтолот, анан топтоло берет. Мына бул жерден карап турасыңар, мына ал жерде 5 кубтук болуп турат. Бул эми метанда 5 куб. Мына 0,2ге барганда
Бизде аякта топтолгон газдын кубу 10 куб топтолот да. 10 куб? 10 куб топтолот. А моонда 2 куб газ сакталат нөлөккө барганда. Нөлөккө барганда, Сонда окуат. Анан сонда ана мына кызыл турбалар турат го. Булар высокий давление деп коет, жогорку. Жогорку. А ушул аркылуу топтолот бул жака. А биз пайдаланган үйгө газ. Бизге пайдаланган газ мына кызыл турба келди, мына через редуктор аркылуу бул өлчөп бияка газды өткөрүп берет да. Аркылуу мына учетчик турат. Мына турба менен үйгө тиричиликке колдонуп атабыз. Ага, эми бүгүнкү күндө бул газдан айыл эли пайдаланабы? Айыл эли эми мына азыр курулуп эме болду. Быйыл мына жакынкы кошуналар алса болот, алабыз деп атышат. Могул жерде кошуналар алат. Бул оңой эле кетет. Мына пластмассовый турба аркылуу мен жердин алды менен үйгө алып кеткен мына намага кетет. Мына молдагы ошака кетет. Бул кадимки пластмассовый труба. Газ кадимки чыкты. Газ чыгып атат. Мына күйдү көрүңөр, мына газ. Мына көсүңөр эми азыр жарык болуп турат, көрүнүп атат бирок мына. Аябай таптуу биогаз. Мында жыт болбойт, биологик. Ошону мен таң калып атам да, азыр ачканыңызда газ жыттанып кетиш керек эле, эмнеге жыттанбайт? Мында эми жыт болот, андай билинбейт да азыр бул жердечи. А күйгөндөн жыт жок. Мына таза мына бул жерге койдук мына. Кечке бул кадимки бул жакты ысытып атат азыр паровой. Бул газ эми эмеден гана чыкпайт, малдын кыгынан. Башка органикалык кандай зат болсо да чыга берет бул газ сөзү. Мына метан мисалы шаарларда курган болсо, баягы аткоттордон, мисалы капустанын аткоту, сылойдогу аткоттордон органикалык болсо болду, газ чыга берет мындан. Не только эми биз бул жерде мал кармайбыз да. Мына ошон үчүн аны мындан чыккан аткот мына толуп турат да. Мына өчүп туралы. Мындан чыккан аткотту биз удобрение катары пайдаланабыз. Бул экологически өтө таза удобрение болот да. Биоудобрение деп коет муну. Таза. Муну колдонсо азыркыдай химикат колдонбой, алма, нөмө жемишке, жүгөрү, кайсыл өсүмдүк болсо, мына бул аркылуу кайра жер семирткич катары эле пайдаланат. Жер семирткич катары өтө жакшы. Мында элементтер көп өтө. Биогаздын газы да, биогаздын газы бул буюрса мына 1 жылдан ашып калды. Үйдө көбүтүр өткүп, тамак пиширип мына тундарды кылып. Кадимки эле шаардагыдай эле экен да. Шаардагыдай эле жашообуз. Охо. Сарай эле болбосо, жашообуз шаардагыдай эле. Ооба, жолдошума рахмат ушун менин жашоомду жеңилдетип. Мына кыйла жардамдарды алып берген экен. Азыр эжеке, мына биогаздын газына мага жумуртка куруп берип атат. Жумуртка жеп, анан айылды бир айланып чыкпасам болот. Мында полный койбойм, мен полный койсом бул жака чыгып кетет да. Азыраак эле тамызам. Мына 5 мүнөттө тамагыбыз да даяр болду. Буюрса. Мынакей. Айылга келип, жумуртка жеп дегендей. Мынакей өзгөн күрүчү деп дегеле дүйнөгө таанылган десек деле болот. Өзгөн күрүчү бардык жерде өзгөн күрүчү деп. Азыркы учурда мына Төрткөл айылында мына күрүчкө көбүрөөк басым жасалат. Мына жеринен оруп көрүп атам азыр. Мына оргончо эле агадан бир-эки сурайын. Ага, негизи бул шалчылык өзүнчө бир түйшүк да, өтө түйшүктүү ооба. Салуу үчүн өтө көп мээнет керек. Ушуну айдайсың, ат менен айдайсың, суу коесуң, малалайсың. Анан бир сыйра аяктарында балдарын оңдоп, буну сегиз жактырып туруп анан эгесиң да. Мунун мээнети өтө көп, мээнети көп. Ага, эми мына бул эгип ушундай бир карыштай болуп, көкмөк болуп чыгып калгандан кийин ушул мезгилге чейин кандай түйшүктөр болот, анан канча убакытта ушундай даяр болот? Бул үчүн өтө көп мээнет керек. Буга дарыларын бересиң, дарыларын чачасың, жана азот дегендери бар. Ошолордун сот дегенде 2 килограмм, 2,5-3 килограммдан 4 килограммдар берсең, көбүрөөк болсоң, канча берсең ошончолук жакшы болот. Көбүрөөк бересиң азык дарылардычы. Анан эми буну мээнети өтө күчтүү. Жанагы күрүчтүн түрлөрү бар да, бул кайсы бул күрүчтүн сортунан да? Бул жанагы эмеден.
жа казин деген түрлөрү бар. Ооба, бул казим деген ошо. Казим деген. Ушулар ой. Казим деп коет муну. Казим уругунан. Анан мына ушуга келетесиң, анан эми ушинтип алып, анан күзүндө жакшынакай кылып пышкан маалда, мына октябрда мына баштап атабыз, Кудай калса, мына дыйканчылыкты баштап оруп атабыз. Ушул Ушундай кылып ора берет да. Ушундай оруп, анан буну ушундай оросуң го жак, анан буну ташыйсың. Тракторга тешкемен алып келип ташып, кырманга апарып, кырманга бир апта кызытасың. Анан бир жума кызыгандан кийин комбайнда апарып, анан жанчасың комбайн мененчи. Комбайн менен жанчып, анан жанчкандан кийин ол жанчып болбойт. Ошо дагы бир апта мына күндүн табына каратып, жайып, көбүрөөк ысып кеткен болсо, ичине жаап кое турасың. Салкыныраак болсо дагы жакшы. Жайып кургатып. Негизи канча убакта даяр болот ошону жанчканга чейин? Жанчкандан кийин бир 10 күнгө жет, бир аптада, 7-8 күндө Кудай калса ак жуазга даяр болот. Баардыгы жакшы болот. Ак жуазга бир аптада болот. Анан мунун өзүнүн убагы болот да, убагынан өткөрүп оруш керек, э? Убагынан өткөрүп берсең, чатнап деп коет, чатнап кетет. Өз убагында орбосоң, жакшы күрүч дан ала албайсың, эгин ала албайсың, жакшы. Жакшы караш керек. Буларды бир жанчып, ушу бир талаада бир кургата турган кырман талаңыздар бар? Бар, кырманыбыз бар. Ошо кырманыбыз бар. Ошо кырманга барсаңыздар, ошол жерден нарагын кантип эме кылат, ак жуазга кандай апарат, баардыгын Кудай калса бир аптанын ушунун ичинде бүтөт. Болот, Кудай калса баардыгы. Анда сиздерге бир аз жардамдашайын дагы, ошо кырман талаага барайын, кандай дейсиз, э? Болот, жакшы болот, жакшы. Жакшы болот. Ссылка менен мынтип шал органдагы. Ооба, өзгөнүн күрүчүнүн кандай экенин көргүлө, Кудай калса. Кудай калса күрүч. Дегеле өзгөн дегенде көз алдыбызга өзгөн күрүчүнөн даярдалган ашты элестетебиз. Шалы тала, шалы кырман деп ушунайт. Элдин баары күздүн берекесин жыйнап, кампаларга камдап жаткан кезде. Айылдыктар айтып калышты. Азыркы учурда мээнетти жеңилдетүү үчүн атайын аппаратты колдонобуз дешет. Аны көрүү үчүн кырман талаадан ары бет алдым. Цех эми? Бул кургатуучу, шалы кургатуучу цех десе да болот. Общий айтканда сушилка деп коебуз. Өзгөндөгү өзбек туугандардан көрүп келип жасадым. Эми бул кандай болуп жасалат да? Бул жасалышы жерге цемент куюп стяжка кылабыз. Дубалдын боорундагы жылчыксыз кылып, жакшылап, шыбап тегиздейбиз. Анан профилдерден 40-45 сантиметр бийиктикте сөрү жасалат. Сөрүчү, э? Сөрүчү. Анын үстүнө сетка мат ташталат. Сетка маттын үстүнө дагы мындай майда көздүү сетка мат ташталат. Анын үстүнө анан кийин калбырдын материалынан зым тор болот да, ошондон төшөлөт. Бул шалыны азыр нооза салыпсыздар да? Ошол сөрүчөдөн шалынын бийиктиги канча болуш керек? 70 сантиметр 70-80 сантиметр болсо боло берет. Андан бийик болсо жакшы кургабай калабы же кандай болот? Бул жерге мен 4,5 тоннага чейин шалыны салып кургатып көрдүм. Вентиляторум жакшы алы жетип кургатты. Абаны давление менен аяка үйлөп берет. Анан мына жагында электрический тен коюлган. Ол ысык чыгарып берет. Анан бул жерде температура датчиктери бар. Температураны ошол жерден көрүп, каалаган температурага коюп, анан иштетебиз. Дыйкандардын түйшүгүн бир аз болсо да жеңилдеткенге аракет кылып атат экен. Арынагабыз. Азаматсыз мындан кийин бул этаптардан кийин бул шалы кайда барат ошондо? Эми ак жуазга барат, сокуга. Портер менен жүктөп алып барышат дагы ак жуазга салышат. Ак жуазда талкалап күрүчкө айландырышат. Мыналар анда ак жуазга даяр экен да? Даяр. Менче. Даяр. Ага. Сиз дыйкан окшойсуз? Мен дыйканмын. Şu үйүбүздүн ушундай кургатуучу цехи бар экен. Ушуга алып келип кургатып, ак жуазга алып, күрүч кылган алып кетип атабыз. Мунаны апарсаңыз эле ак жуаздан актап берет, анан күрүч даяр да, э? Даяр болот. Ооба. Ал жакта да ушундай цехтер бар. Азыр сапыруучусу бар. Сокуга ура турганы бар. Ал жакта да түйшүгү көп да кыскасы. Жакшы.
Анда ак жоозго барсак болот да биз деле, Болот. көрүкпөсөк Бемирал барсаңар болот. Сиз менен кошо барсак болобу? Болот эми биз азыр боло берет. Каптап бүтүп барасыз эми? Каптап бүтүп барабыз. Анда мен барып көрө берейин аны ал жакта. Бемирал бар. Рахмат сиздерге. Болуптур, ичиңизге ийгилик. Аман болуңуз. Силерге да рахмат. Болуптур. Жакшы барбат. Казбегинин мындай да, мынау бункурга распнойлап келип азыр адамдар салып, онан мынауны кургатылгандан кийин, штукадан чыккандан кийин бул элекке түшөт дагы, электен шинекке тартат. Шинек тартып чакмага түшөт. Буну арчыма деп коебуз. Бул арчып сразу акка даярдай. Бул жерден арчып э? Мына тышын арчып, тонун арчып туруп бул шинекке түшөт. Шинек тартып элек алып келет. Электен эленип сразу акка даяр болуп түшөт дагы, эленип сапырылып тунук болуп. Анан электен чыккандан кийин сокуга салынып, сокуда 3 саат, 4 саат, кебири бир 5 саатка чейин урулган күрүчтөр бар. Ошону менен таамы чыгат да бунун. Өзгөнүн күрүчүнүн айырмачылыгы ушу соку. Соку деп сунан чыккан күрүч жакшы болот. Ананын өзү дагы жеткизип коет. Бирок ол ашы начар болот. Анча эмес э? Мына шунан анан чайканадагы аштар ушунан эң жакшы чыкканы ушул. Бул кызый, ысып. Азыр могу жерде 4 соко турат да? Булардын ар биринде канчадан? Ар биринде 120 кило, 127 килога чейин чыгат. Мынаудан 127 кило чыгат. Мынау где-то бир 120, мынау бир 105, наргысы дагы бир 120 кило. Кысы 500 килограмм даяр болгон күрүч чыгат да базарга. Мунан чыгаргандан кийин наргы элегибиз базардын элеги. Бул элекке салынып даяр болуп базарга отправка. Азыр могу жерде айтып калдыңыз, кызыйт деп атасыз да, бул сокодочу? Ысып, кадимкидей ысыйт. Мында колуңду неме кылып койсоң ысык. Ушул жеткизет да бул күрүчтү. Могу ысык болот экен. Чоңойтат. Мындай көлөмү дагы чоңоет ысыпчы. Ысып керилеткен аны. Чоңоет. Бул мынау азыраак салынганын себеби ошол. Ысыгандан кийин мынанчы толуп кетет мынанчычы. Батпай калабы? Батпай ашат. Ана аша баштады уже. Анда аш ушул жерден эле даяр болот экен. Майды куюп туздан салып койсок. Жакшы. Анан бүгүнкү күндө бул күрүчтөр кандай болуп атат? Сапаты жакшы. Мынадан чыкпаган эле жакшы да. Биз азыр көбүшү эле салып коюшуп күрүчтүн сапатын кетирип койдот да. Сөзсүз мынага урдуруш керек да. 4 саат, 5 саат сокка түйдүрсө, анан сапаты жакшы болот да мунун. Чындыгында мээнетиңиз ак экен. Ак жубаз дегендей элечи. Ак жубаздын өзүгө жараша сыры бар, мээнети бар. Шунун баарыга жакшы эле. Мен сиздерге күрүч кантип жасаларын бир аз болсо ham чагылдырып берүүгө аракет кылдым. Күрүч аш кандай сонун даамдуу. Ошо даамдуулугуна жараша ушундай мээнеттүү күч. Эмне дейсиз? Бали ушу Төрткөл айылы күрүч менен камсыздап атат, аз да болсо. Аман болуңуз. Рахмат силерге дагы келип тургула. Аш басып беребиз ушу күрүчтөн. Эми бул максат эмне? Ушинтип олтуруп калыпсыздар эми чеберчилик менен алектенип. Максатыбыз ушу мына илгерки өткөн шырдактарды, ойма чимелерди ушу өзүбүздөн кийинки жаштарга үйрөтүү максатында. Айылыбызда бардыгы эле чебер уздарыбыз көп, жаштарыбыз, келиндерибиз, кыздарыбыз көп. Ошолорго биз да улгайып баратабыз, ушуларды дагы үйрөтүп, ушулар көрсүн, үйрөнсүн деп ушинтип атабыз, балам. Анан бул жакта бир жакшынакай бир кыз отурат. Аябай сонун чачын өрүп коесуздар. Жана беш көкүл деп коебу? Беш көкүл деп коет. Энеге бул дагы бир өзүнчө кыргыздын салтында бар да? Кыргыздын салты бар, балам. Кыргыздын өзүнчө бир салты бар. Илгери кыздардын чачын өрүп берчи менин кызымдын чачын деп атайын кыздарга барып, келиндерге барып чач өрдүрөт болчубуз да. Ошондо ушул чачты өрүп анан мынандай пилик деп коет элек. Мынандай пилик деп, пактадан пилик деп коет болчубуз. Учу күлдөп кетти деп кыздар кыркып алат го. Ошондон сактайт да мынабы.
Демек бул чачка азык берип турат экен анда. Чачка азык берип турат. Мынабы пактачы. Муну өрдүргөндө кыздын чачына илгери мончок тагат болчу. Муну жерге мончок тагып, анан кыздын чачын өрдүрөт, атайын кыздарга өрдүрүп, анан ошо өрдүргөн келиндерге атайын сарпай берет элек. О эме сарпай берип, мунун чачына мончок тагат эле. Илгери кызыл жакшынакай мончоктор болот эле. Ошондон тагат болчу бугачы. Шуруларды тизип тагат болчу. Анан кийин биз ол келинге эме кылганда, чач өрүп берген келинге сарпай кийгизет элек. Илгери чачты кырккан эмес да, бир байдын аялын чачын кыркып койсо, бай кетирип берген экен. Сени бар атка тескери мингизип кетирип берген экен. Бар кеткин, сен чачын кыркып коюптур. Кыркмаш байтал дейт сени. Кеткин деп кетирип берген экен да. Чачын өрүп койсо аябай сонун жарашып калат экен да. Мына бизди көрүп атканда. Сонун жарашып калат. Чачын жайып жүргөн кыздарга деле өзүңүз бир айтып койбойсузбу? Чачыңарды өрүп жүргүлө. Чачтарды өрүп жүргүлө, мынандай болуп сонун болуп жарашат. Жакшынакай болуп, турмушка чыкканда деле чачымнан деп жакшынакай болуп турса, сонун жарашат да. Кыркпаш керек деп айтып коебуз. Кыркпаш керек да. Кыркпагыла чачыңарды. Кыркпай жакшынакай. Кызыңызды мындан да сулуу кылып коюңуз эле, муну кийгизип туруп. Мынаны кийип алайын. Шөкүлө да кийгизеби? Шөкүлө да кийгизет. Эми бул кыздын чоңоюп калганын белгизет. Муну кийгендечи. Муну кийгенде анан бетер көрк болуп калат экен. Охо. Бул кызым аябай эме болуп калган мезгили. Чоңоюп калган мезгили кызымын. Мындай болуп. Кызды чоңоюп калганда чачын өрүп, анан кийин такыя кийгизет да. Сонун. Ооба. Негизи кыргыздын улуттук кийимдери өзүнчө бир керемет да. Керемет. Кооз аябай сонун да, керемет да. Карачы сонун жарашып калды. Ооба. Биздин кыздарыбыздын чачын кыркып алгандан көрө мынтип жүргөн жакшы эмеспи? Сонун. Мына сонун жашат. Казыбек, мен ушул энелердин жумуштарын көрүп дайым кубанам. Анан буларды колдоп, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өзүм ыр чыгарып, кээде келип булардын көңүлүн көтөрүп турам. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып баарыбыз карадык. Карылыкта бал уулумда, уул мен кыздарым айткан жазган өзүмдүн ырым бар, ошону окуп берип коеюн. Макул эчке, гана уга алчы бир. Кыроолоп соомай чачыбыз, 40тан ашты жашыбыз. Бой жетүү уул кызыбыз, кудалашар чагыбыз. Кыздарыма из басар ишим уларым, кулпуруп турмуш курарым. Көпүрө болуп эки элге алысты жакын кыларым. Айланам уул балдарга эшигим ачып каларым. Акыретке аттансам ар етим кыларым деп анча-мынча булардын көнүн өстүрүп турам. Сонун эжеке, сонун. Сонун ырлар жазат турбайсызбы? Ооба, эми силерге кайрылышып турам, Абдан жакшы. Бул ырларыңызды азыр ыр дептештериңизде сактап жүрөт окшойсуз. Бир чоң-чоң том китеп кылып жарата бериңиз эми алдыда. Дем күч каалайбыз сизге. Эмне дейсиз? Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Могу энеке сонун нерселерди айтты, угуп алыңыздар. А мен болсо барайын. Аман болуңуздар, Бүгүнкү күндө айыл Ош-Бишкек жолунда жайгашып, жылдан жылга өнүгүү жолунда. Ар бир айылдын керемети өзүнүн тарыхында жана кооздугунда эмеспи? Мына ушинтип мен айылым көрсөтүүсү сиздерге Төрткөл айыл аймагын чалдырып берүүгө аракет жасады. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар деп калам. Эгерде кайсыл айыл өзүңүздөрдүн айылыңыздарды биздин көрсөткөн көргүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Саламатта калыңыздар. Жазып кетет биз дагы ошо ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын мен айылым көрсөтүүсүнүн атынан кыскача бир пикирди, расылды жазып коеюн деп ушул дептерге жазып аткан кезим. Ак мөңгү жаткан аскадан ак шумкар учуп куш консун, айтылуу биздин Шоролошапка Алладан буйруп кут консун. Жеген сайын жеген келет. Торт бор, десерттер келе баадыр. Эми келет.